Бул деген былтыркы 11 гектар эмес, 134 гектарды түзөт. Жер ээлеринин балдары бардык бийлик бутактарында. Чоң коррумпированный система болгонда мыйзамсыз жолдор менен ушул жеке менчиктерге чыккан. Төрүнчө жашырынып, аукцион өткүзүп, жерди бөлүп алышкан. Илгери сатылып кеткен Бакай Атадагы жерлерге көңүл бурсаңыз дейт. Гектардын ичинде кимдер бар, Бакай Атанын кайсы байлары? УКМК-гордан коркутат. Бул 134 гектар туура эмес берилген болсо, анда бардык 7 гектардын жокко чыгарыш керек. Сел алган, таш баскан, аң, ушундай жерлер болуп жалаң. Анан ошондой бузукулар үшүнтө берсе, бул болбойт да. Эл 10 баланын айынан элдин ынтымагы ыркы кетип атат азырчы. Эгерде кийин кайра бирденке болуп алып койбойсуңарбы? Менин оң тарап, сол тарабын бирип 134 гектарды түзөт. Азыркы күндө Айыл чарба багытында колдонулуп жаткан жайы бар. 1998-жылы ушул 134 гектар жер болгон 9 адамга гана бөлүнүп берилип кеткен. Бул боюнча курултайда дагы маселе көтөрүлүп, тапшырма андан кийин берилип, Таластын УКМКсы ишти тергеп сотко өткөргөн. Бул жакта бир топ мыйзамсыз иштер болгондугу жана да мыйзам бузулгандыгы тууралуу маалыматтар салып, бирок убакыт өтүп кеткендигине байланыштуу иш козгоодон баш тартылган жайы бар. Азыркы күндө сот процесси жүрүп жаткан учуру. Бул жердеги 9 гектардын ичинде кимдер бар, Бакай Атанын кайсы байлары, кайсы таанымал адамдары жөнүндө кененирээк айтып берейин. Мен Бакай Атайылдын тургуну Казакбаев Бакмурат. Мен коррупцияга каршы элдик көзөмөлдүн Бакай Ата район боюнча кураторумун. Ушул мынакей ушул жерлер, ушул жер маселеси бизде Бакай Ата районунун центри болгон ушул жерде аябай чоң көйгөйдө жаратып келген бизде ушул жер маселеси да. Ушул канча деген жылдардан бери чечилбей келет. Бул 134 гектар жер 2024-жылы курултайда айтылган жер да. Ушул кезге чейин алга чейин чечилбейт. Айдоо сууга жерлер жеңишинен аукцион аркылуу жеке менчикке сатылып кеткенин маалымдайбыз. Бул деген былтыркы 11 гектар эмес, 134 гектарды түзөт. Илгери сатылып кеткен Бакай Атадагы жерлерге көңүл бурсаңыз дейт. Көңүл бургула тиешелүү органдар. Эми бул жерлер Бакай Ата районунун центри болуп туруп, будан башка жерлерде аябай чоң коррумпированный система болгонда көп жерлер мыйзамсыз жолдор менен жеке менчиктерге чыккан. Ал ошол жеке менчикке чыккандардын баары мурдагы ар кандай жолдор менен колхоз бөлүнүп аткан убакта ошол колхоздун жерлерин жана имараттарын болбогон документтер менен жеке менчигине чыгарышып, мыйзамсыз жолдор менен менчиктештирип кетишкен. Булардын баарын ошол убактагы атка минерлер, колунда барлар кызматкерлер жасаган. Дагы деле ушул кезге чейин ошолордун жакындары, кызматтагылары кийлигишүү болуп атат, соттун жылып атканы мүмкүн ошодон болуп атат. Элдин күмөнү бар бул жерде. Ушул мында чоң коррумпированный система бул жерде. Ушул системаны жок кылып, ушул мафияны, жер мафиясын жок кылып, ушул биздин урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлүн алып, ушул ишти, ушул жерлерди мамлекетке кайтарып берүүнү суранабыз. Бул госрегистр бул жерде бүт баары ушул иштерге баары замешаны да ушул коррупцияга. Буларга канча жолу, бир нече жолу ушул иштер косколуп, РОВД тарабынан кайра эле жабылып келатат. Бир нече жол иштер косколгон, ушул именно ушул жерлер боюнча, мыйзамсыз жасаган иштери боюнча. Ошондо деле дагы деле ошолор иштеп келатат. Эми ушуну угуп аткан мисалы укук коргоо органдары, урматтуу өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич жана ошого дагы тийиштүү органдар, угуп аткандар бар ушул боюнча көзөмөлүн алып, буну жеке көзөмөлүн алып ушуну ишти бүтүрүп берүүсүн суранабыз. Мен Бакай Ата айылынын тургуну Тербишалиев Алмазбек Сапарбекович 4-элдик курултайдын делегаты. Биз бул жерлер боюнча көп жылдан бери кайрылуулар жасап келебиз, бирок жыйынтык чыкпай келет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жерлер мыйзамсыз кеткендигин ГКМБ тарабынан далилденсе дагы сот жүйөсү себептерден жылдырып келе жатат да. Анан кийин бул жер ээлеринин балдары бардык бийлик бутактарында. Булардан сотко бир соттун узарышына тиешеси бар деген күмөндөбүз да. Жер ээлеринин ошол убакта замаким болгону, бир колхоздун башкармасы болгону, анын жанындагылары, жан жөөкөрлөрү, жанагы
40 чорозундай болуп туруп ошолорго бөлүнгөн да. Шайлоо болсо биздин айылда өткөрүлбөстөн сырткы башка айылдардан жашыруун өткөрүлгөндүктөн эл укпай калган. Бул жерде жер ээлеринин балдарында УКМКнын кызматкерлери бар. Анын ичинде Шабыралиев Максат, Аксы районунун соттун төрагасы бар, Доолбеков Азат, ушул жер ээлеринин балдары, бир туугандары, баардык бийлик бутактарында салык инспекциясынын чоңузу бар, айыл өкмөтү бар. Анан кийин ушу сотко бир узарышына тиешеси барбы деп күмөндөнүп атабыз да. Ошону жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Мен Сагынбай Байдөлөт, ушул Бакай Ата айылынын тургуну болом. Биздин президентке кайрылаткан себебибиз ушу биздин баягы кайра бөлүштүрүү фондунун жеринен 9 киши мыйзамсыз өздөрүнчө жашырынып, аукцион өткүзүп, жерди бөлүп алышкан. Ошону элге мына кайта ушул өздүн жарандарга кайрып берүүнү өтүнсөк эч кандай жылыш болбой атат. Бул маселе мурда айылы 2 жыл мурун тиги курултайда айтылган. Андан кийинки быйылкы да курултайда айтабыз деп баргандарга сөз тийбей калды. Ошол президенттен суранарыбыз ошол жерди бөлүшкө элге мамлекетке кайрып берип, мисалы үчүн берде 96-жылдан беркилердин бир соттукта жери жок. Булардын баары үй бүлөсүн айласынан баягы мигрант болуп сыртта жүргөндөр ошолор. Булар болсо жанагы жер алгандар болсо өздөрүнө тийген үлүш жерден сырткарыдагы жанагы жерди алышып алып бербей, 1 жыл тергөө болду. Тергөө бүткөндөн кийин сотко өттү эле, сот болсо эч кандай жылыш кылбай атат. Улам жылдырып, тиги ошол жер алгандардын кызыкчылыгын көздөп атса керек. Анан баардыгы тең мыйзам чегинде болгон, кесипке берилген, анан багытагырагы айыл өкмөттүн маалымат такталарына илинген, биз ошол жактан окуп, анан биз барып аукционго катышып, анан алдык делип жатат да. Ошол учурда сиз айыл өкмөт башчы болуп, айыл өкмөткө мен ошол жер сатылып калгандан кийин анан бардым. Андан кийин анан бардым. Ага чейин ошол сатып жиберишкен экен да. Сиз эмне кызматталды? Сиз андай жумуштарды сиз негизи биринчилерден болуп билишиңиз, укушуңуз керек эле да. Негизи уктуңуз беле? Укканым жок. Биз уксак эми биз деле албасак да катышат элек да. Аракет кылып, Жок, аракет кылбасак деле мен жана айтып кетпедимби башында. Анда элге толугу менен билдириш керек да, билдирүү жасаш керек. Ошо 98-жылкы аукцион жеңишинен өткөн дейсизби, жашыруун өткөн дейсизби? Менин кандай өткөн мага чейин болгон иш экен да бул. Мен буга чейин ошо сураганда айттым ага дагы. Ал жерде комиссия түзүлгөн. Комиссиянын башчысы билет аны. Ошодон сураш керек да негизи. Анан жалпы эл билген эмес. Ачык негизи бу жерден туура айтыш керек. Жалпы элге туура информация бериш керек болчу. Кантип анан 9 киши билип атат? Мен аны каяктан билем, аны комиссиядан сураш керек да. Ооба. Ошо бөлүштүрүү комиссия ал жерде мен аны өткөндө да коопсуздук комитет чакырганда былтыр жайында да, былтыркы жылы мен айттым анда да. Мына Темирлан мырза курултайда көтөрүлгөн маселедеги жерлер 134 гектардын жерлери ушулар талаштагы жерлер. Биякта 30, 60, 75 гектар. Бия сол тарабында, оң тарабында калганы ошо 70 неме 60 чемтасы ошо оң тарабында. Азыр бияка эмне айдашат? Булар эми азыр жеке менчикке деп өздөрү Азыр эмне колдонуп жүрүшөт экен? Айыл чарба багытында колдонушат, чөп себишет, фасоль себишет. Баардыгы тең колдонот. Баардыгы тең, баардыгы тең дыйкандар неме Жарактуу жер. Жарактуу, суулуу жерлер. 98-жылга чейин эмне эле? Бул жер мамлекеттин неме кайра бөлүштүрүү фондунда жерлер болчу. Туура, бирок деген баягы колдонууга жарактуу беле? Жарактуу, эч бул суулуу эң жакшы жерлер да. Бейин деген мындай да, баягы экинчи тараптагы бар да. Ага. Балким айтыш мүмкүн да. Бул жак жараксыз болчу, биз өздөштүрдүк. Бул жакта эч ким карабай эле жаткан. Анан эми өздөштүрүп койгондон кийин, баардыгын ордуна жай-жайына коюп, арыгын тартып келип койгондон кийин, ушунча жылдык мээнет ушакка салгандан кийин, анан эмнеге талашып атасыңар деген сөз айтышы ыктымал да, ошон үчүн берип атабыз. Бул колхоздун жерлери болчу. Мурда, ооба. Анан кийин СССР таркагандан кийин
мамлекетке өттү да, КБФнын жерлери, суу жерлер немеден баштап, өзөндөн баштап каналга суу келет, 100% суу келет, жашынакай баардыгы. Айыл чарба багытындагы эмне өсүмдүк болсо баардыгы өсөт бул жерде. Болгон бир эле нюансы бар, баягы ташын терип жакпай деп атпайбы, ал ырас, ал мен жалган айта албайм. Ташын мисалы дыйкан киши терет да, иштеп аткандай. Колдонуш үчүн. Колдонуш үчүн. Анан кийин өздөштүрүлгөн жерлер эмес, бул колхоздун, илгерки колхоздун жерлери. Буудай эгин эгип жүргөн жерлер. Мындайда баягы сиз бул жакта сиз менен баягы айыл өкмөтүнүн өкүлү катары, муниципалдык ишкананын башчысы катары көчүрүшүп атпайсызбы? Сиз баягы курултайда ушул боюнча сөз айтпаңыз беле? Ал кезде бул кызматты аркалаган эмессиз, э? Анан дейин дегеним 9 киши дейт да, 130 гектарды бөлүп алган деп. Анан алардын арасында ушул Бакай атанын байлары, чоңдору ошол кездегилер деген чынбы? Бул жерде эң эле немеси айыл чарба, мурдагы айыл чарба министрлигинин орун басары Кадыркулов Качкынбайдын жакын туугандары, ийниси болот. Биринчи 30 гектар алган, 31,5 гектар алган. Жалгыз өзүнө. Жалгыз өзүнө. Эшенкулов Замир ошол Чоң Алыш колхозунун башкармасы, ада 30 гектар алган. Азыркы иштегендердин арасында ушу Доулбеков Ажейкул Сагыналиевич жери бар. Бул жерде 15 гектардан ашык. Баласы Доулбеков Нурлан айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштейт, Акназар айыл өкмөтүнүн башчысы. Жерлердин арасында дагы ГКМнын кызматкери бар, Шабралиев Максат Кабылбекович. Ошо өзүнө катталганбы же тууганы? Өзүнө катталган эмес, апасына катталган. Шабралиева Жийдахан Рыскулбекова апасына катталган. Ал эми баягы аукционго катышканда сөзсүз түрдө мисалы бир эле киши катышпайт да, башкалар да катышат, оппонент болуп чыгат, мен да алам дейт. Анан алар менен сүйлөшкөндөр эмне дейт? Алар менен иш материалында да бар, сурак протоколдорунда бар. Алар мындай аукцион жасалма өткөнү белгилүү болду. Алардын оппоненттеринин көрсөтмөлөрү бар. Мен катышып кой деп суранган үчүн эле баргам. Жолбосо мен жер албайт эле болчумун, акчам деле жок болчу. Мен мындай эле баргам. Бул айткан, тигил айткан деп баардыгы көрсөтмөлөр бар. Чыгылып баягы сиздин айтыңызда аукцион жасалма болгон, ким эмнени алары башында эле белгилүү болгон, жеңишинен сүйлөшүлгөн деген сөз. Жеңишинен сүйлөшүлүп алынган. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр 134 гектар боюнча ошол кезде аукционун 98-жылы сатып алган жарандарга жолукканы келдим. Бул жакта баары тең чогулуп турушат. Бул жактагы өзүбүздүн оюбузду айтабыз деди. Ассалам алейкум. Жаксыздар. Жаксыздар. Байке, баарын тартабыз, шашпаңыз. Тарталы деп келдик. Бүт эл билчи. Ошондо эми уккандар бардык, баары уккан элдин баары. Эсиңизде болсо канчага сатып алдыңыздар? Эсимде болгондо ошондо 52-54 миңге сатып алганбыз. Ошондо Бишкектен 2 квартира келе турган акча болчу. Биз ошо кысымда окучу, баламда окучу. 2 квартира сатып албай, силер эптеп тургула, биз мына жерди сатып алайланайын деп, ушул жерди сатып алганбыз. Ошондо 2 квартиранын акчасына сатып алганбыз, кагылайын. Ал жүрөгүнүн башында, ошол убактачы. Ошондо малыбыз да калган эмес үйдө. Баарын сатканбыз. Сатып анан ушул жерди алганбыз. Бизге ташы көбүрөөк жер тийип калган. Анан таш тергенибизди айтпа. Таштарыбыз үйүлүп жатат. Ишенсең барып көр мынау поледе. Мынау бир чоң беремин немеди үйдүн ташындай таш үйүлүп жатыр. Анан айылдагыларга да там салабыздар дегендерге бергенбиз. Ошол анан жанагы жеңичинен катып алган деп атпайбы? Жеңичинен катпай эле ошол убакта айтып, райондо айыл өкмөттөрүндө илинип тур деген. Мен чалым карапайым эле колхозчу болчук да биз. Биз чоң деле жок болчу арабызда. Балам жаңы студент болчу. Кысым студент болчу. Анан ошентип иштеп, ушул жерди алып, ошонон бери эмгектенип келатабыз. Ташын тергенибизди айтпа. Урукчулугубуздун жанын койбой. Трактор жок ал убакта калкаста кагылайын. Бир-эки эле трактор болсо ал жетишпейт. Водный деген жерден барып бир чоң тракторду чалым жөө барып айдатып келип айдачык ушул жердичи. Ошо сатып алгандан кийин. Ушундай эле ала кабалда иштеп келатабыз. Мен Иманалиев Темирбек. Ушул Үчөмчак айылында туулгам. Ошол жерден колхозчу болуп тоңойгом. Муну деле ушу 98-жылы ушу жерди 10 гектар жер алганга алгам.
Аны алганда биз уурдап алган жокпуз. Өкмөттүн, президенттин өзүнүн указы болгон ошол кезде аукцион менен сатылсын деп указ келген. Анан аукционду ошол центрден жер сатылат экен деп угуп центрге барып, жанагы тактайлардан илинип турган жеринен окуп, көз иргичтерге барып, мына жер кандай экен, кандай сатылып аткан жер, эмне жер деп кирип сурап, ушундай президенттин указы менен ошо жанагы бош калган, кызыр калган жерлерди иштете турган болуп, сатыла турган болуп атат. Чамаңар жетсе алгыла, иштеткиле. Мына 96-жылы, 97-жылы ошол кезде ачарчылык болуп калган. Мына жерди иштете албай элдин баары, жерди карабай таштап кетти. Эл болсо ачарчылыкка отуруп калды. Ошон үчүн жерди сатып туруп, ошо кичине да болсо тыйын кылып өкмөткө болсун деген ниет менен ошол кездеги саясат жүргөн экен. Ошол саясаттын артынан 10 гектар жер алабыз деп отуруп, муну алдык. Алган менен мээнетибиз алган менен. Алат десе эле алып алып эле, аерде ташын териш керек, аңын жабыш керек деп ойлоп отурбуз. Ошонун баарын эми алгандан кийин эмне кылабыз деп ушун 30 жыл тыттык. Ошо жерди. Ошонун аңын тегистеп, ташын терип отуруп. Сиз канча алдыңыз эле? 10 гектар жерди мен гектарын 38 миңден алгам. 38 миңге 10 гектар жерди алгам. Ошол кездеги баа менен. А кезде 3800 сомдон алыпсыз да? 3800 тонн 1 гектарга айланган да. Ошондо. Эми ошо 30 жылдан берки келгенди, ошондо туулган балдар. Эми ошо жердин эмне экенин, ачарчылык эмне экенин билбеген балдар жазышып, чуркашып, ушу аркасынан жүрүшөт да. Ошол жазып, чуркап жүргөн балдардын жери барбы деп сурадыңарбы? Ошолордун бүт жерлерин сатып жүрүп турасыз, жери жок. Иштете албай жүргөн балдардын баары. Бош жүргөн балдар. Ким сатып үйөт атам? Ким сатып үйөт жерин? Жана балдар да. Жана ар чачып жүргөн балдардын жерибиз жок эми. Өздөрүнүн жерин сатып өздөрүнүн жерин сатып жүргөнөн бияктагы жерлерди ашык алып алган, бекер алып алган деп отуруп биздин жерге асылып атыр да. Мен Сулайманов Мырза Акмат. Ушул айылдын тургунумун. Ошол жерде мен деле колхоздо жөнөкөй эле колхозчу болуп, ар түрдүү жумуш иштебеген жумушум калган жок. Шофер да болдум, строитель да болдум, чабан да болдум, уста да болдум дегендей. Анан ошо жер сатылат дегенде ушул мемеден көзүрөксүрдүн жанагы эшигинин алдындагы тактайдан окуп, маалын тактады. Маалын тактадан окуп, анан кийин мен дагы ошо ойлонуп, ушу кийин келечекте балдарга жер болуп калсын деп мал жаным сатып. Канчага жер алдыңыз? Мен 15 гектар алгам. Канча суммага эсиңизде барбы? Суммасы 56 гектар миңби ушундай. 56 миңдей, Берде бар, баары бар, бүт бар мына. Аны билбей эле анан тигилер бекер эле алып алгандай көрүп атпайбы? Бекер эле. Берде бар. Мына 58500. 58500. Мынакей. 58500 көр. Мынакей 15 гектар. 99 жылга, 99 жылга деген. Казыр кылып Дөөлөтбай. Ошол жерде чабан болуп иштейм. 8 класстан баштап атама жардамчы болуп, ошондон бери чабан мына. Мал багам. Азыр анан касыр деле малда мына. Жок, азыркы айтып аткан маселе боюнча жооп берем дедиңиз го. Мындай болду балам. Жер сатылат деп биз немеден окудук да, жана акимчиликтин алдына ар жерге немелер илинген. Жана кулактандырууларчы. Анан барып арыз таштап жана аукционго катыштык. Арде сен кирбе деген жок. Аукционго да акча төлөдүк. Аукционго катышкан немесинечи. Анан катыштык. Анан кийин аукцион болду. Анан алдык. Анан 3 жылда төлөп бүтөңөр деди. Ошол убакта мен туруп айткам. Неме суроо бергем ошол неме комиссиянын немесинечи. Мына комиссиянын немеси туруп бердичи. Эгерде кийин кайра бирденке болуп алып койбойсуңарбы десем, ошондо комиссиянын мүчөсү айткан. Эгерде мамлекетке керектүү ошол жерге кен чыкса, ошондон кен чыкса, жол өтсө мамлекетке керектүү болдуңуз азыр. Мамлекетке керектүү, бир мамлекетке керектүү здание бирденке салына турган болсо, анда кайра акчаңарды кайтарып беребиз, ошондо алабыз деген. Ошо кайра процент менен неметебиз деген да.
Анан мээлде алдык. Анан эң биринчи мен төлөп бүттүм 3 жылдачы. Биринчи жылы төктүм, экинчи жылы төкпөй койдум. 3 жылда деп түшүнүк бар да. 3 жылда төлөп бүтөм деп. Анан жана Асан деген аке келди ошо жана жердин немесин саткан неменин башчысы болчу, аукциончу. Сен эмне төкпөй атырсың? Жерди мына эми процент кошулат үстүнө депчи. Анан канча десем мынча кошулуп кетти. Анан мен кайра отказ бердим жергечи. Асан аке ал акчамды кайрап берди. Мамлекет кайрабайт деди. Анан айла жок, анан кайра төкпөдүмбү. Анан 3 жылда төлөп бүттүм. 4-нчи жылы анан мына кызыл китепти алдык. Канча гектар элестик? Меники 31-60 сотуге. 31-60 сотуге. Эч ким албай койгон жердичи. Кабылбеков Бек бияк Шабыралиев деген эженин баласы болом, эң кичүү баласы мен болом. Ошо жер максаттын эниси болом мен өзүм. Ошо жерде жерди ушу мен иштетем, ошо жерде жердичи. Ошо мен кичекей болчумун ошол кезде. Кичекей балам. Ошо жерден сел жүрчү. Сел болуп, суу ташкында ушундай эле бирдеке болуп, жалаң ушундай жерлер болчу мына жер. Бүт сел алган, таш баскан, аң, ушундай жерлер болчу, жалаң. Водоной жайылчы. Эми эч ким каралбай калган да бер жер, мисалы мындай карагандачы. Эч ким карабай калган, анан эл өкмөт берген, элден буну эл өтмөктөн бирөөдөн алдып алган эмеспиз. Же бирөөнүн жерин тартып алган жокпу эч ким берден. Өкмөттөн как положено сатып алган. Бизде мисалы не күнөө берген? Бизде эч күнөө жок. Өкмөт саткан, сатып алганбыз. Как положено акчасын берилген. Ошол жерге бели апам айткандай, апам урушуп мени, бас жат не жатсың, тур, бас таш терди отур ушул жерге, таш тергизчи. Мен айтып берейин. Мен акем экөөбүз ушул жерде дагы бир улуу акем бар. Ал да ушуну эме иштебейт, бирок таш терчик. Үчөөбүз мына таш терчик ушул жерде. Мен атым Кадыркулов Жайнакбай, Доолотбай баласы болом, эң улуу баласымын да. Ушул жерди алып атканда мен 9-класс бала болчумун. 9-класс бала. Ушул жерде айдап жүргөн колхоздон тарагандан ушул кашарларды бая үлүшкө сатып алганбыз да, үлүштөн алганбыз. Колхоздун үлүшүнөн чыгарып алганбыз. Анан ушул жерде ногу жерде оногу бурчтан картошка айдачык бирке бурчун жаман жерге. Анан ушул жердин ташын, ону жерде ортодогу килейген аң мынакей эжелер, кабыл акелердин ортосунда эшек араба менен бар ошого таш толтурчук он жерге. Ошентип отуруп нерде жер кылганбыз. Анан каяктагы бир айылдын бир көрө албас бир 10 баланын айынан элдин ынтымагы ыркы кетип атат азырчы. Туура эмес барып даттанып, биз бирөөдүн жерин базып, бирөөдүн жерин тартып алган жокпуз. Ак менетүс менен атам апарып ошондо козуларды 70 сомдон сатканбыз. 150 миң деген не деген акча эле азыр? 15 миллиондун немеси болчу азыр. Мындай келгенде да күчү болчу. 15 миллиондун күчү болчу. Биз ошо жерди алып атканда элдер бизди шылдыңдаган. Ушул жерди не кыласыңар? Эч ким айдабаган жерлерди. Ташты неге сатып алдыңар депчи. Мен ушул жерде ыйлагым келип, кородо кой калбай калган ушул жерди алганда. 50 кой менен калганбыз ушул жерде. Кой калбай калган атам не кыласың жерди деп мени ыйлаган күндөр болгон. Ушул малды тугузсак бизге пайда болбойт беле деп. УКМК 1 жыл тергеди деп атпайбы? Ошонун жыйынтыгы кандай болуп бүттү? УКМКнын жыйынтыгы мына УКМКнын мына элдин бардыгы эле мына немелер, блогерлер бардыгы тартып айтып атат да. УКМКга барсаң коркутат. Тигиндей, мындай, минтип айт, тигинтип айт депчи. Мунуңар болбойт деген сөздөргө чейин, барганга чейин ушундай. Мен мынакей өзүм атам менен жайлоодон келип, жайлоодон атамдап келип, атам менен өзүм кирдим. УКМКнын ичине кирдик. Эми берип эле койбойсуңар бу жерди деп мына ушундай нахалина сүйлөгөн балдар болду да ошол УКМКдачы. Жана Уларбек беле аты ким эле жана биздиктерге. Уларбек деген бала. Эми берип эле койбойсуңар бу жерди алгандан кийин инфаркт болуп калбагыла деп. Аксакал атамды шылдыңдап отурду ошол жерде жана Уларбек деген немечи. Инфаркт болосуң дейт аксакал. Инфаркт болосуң, жериңди алып койсо деп мындай шылдыңдап, күлүшүп ушундай деңгээлге жетип калганда УКМКнын бир тараптуу болду дейсизби ошондо? Тергөө бир тараптуу болуп эле бизди эч ким укпай калган. Мен атым Замир Эшенкулов. Мурун ушу Победа колхозунан бөлүнгөндө чарбанын жетекчи болуп иштегем ушул жерде. Андан кийин айыл өкмөт болуп иштеди дегенсизби ошондо? Мен айыл өкмөт болуп жакында эле ошо неме өткүздүм да жайында. Анан чарба жетекчи болуп иштегенде берде өкмөттүн саясаты чыккан. Чарбада биз мал карамак түгүл элди сорго карап калганбыз. Жерлер кызыр калып калган. Могу жерде госфондунун жерлери болсо, национальный фонд жерлери. Мына көрбөйсүңөр, азыр мына тоодун этеги болуп турбайбы? Тоодун этеги жерлердин баары бүт таштак, бүт мына неплодородный жерлер да. Ушул жерлердин баардыгын указ чыгып, жер реформасына элге кызыктырыш керек, элди жерге байлаш керек.
жерге кызыгып өздөрү багыш керек деген неме болгондо саясат болгон. Ошо 96-97 ошондо ачарчылык болчу. Ачарчылык силер көрбөй калдыңар. Бир кап унга зар болгон күндөр болгон да. Жүгөрүнөн жеп калганбыз. Ушундай убакыт болгон да. Анан Аскар Акаев ошондой указ чыгарып, областтын бийлик жетекчилерине, райондун бийлик жетекчилерине жерлерди сатуу боюнча деп указ чыгарган. Туугандардын баары чагыл жеги туруктардан акча иштеп, ушул жерди неметейли, ушу жер менен бир бетке болойлу да, ушу жер менен иштейли. Ошо кезде мынакей мен точно билем 20 бир Нивага 3 комнатный квартира болчу Бишкекте. Бишкектен ошо мен точно билем, ошо бир Нивага 3 комнатный квартира. Биз азыр ошол акчага 130 миңге мен 5 квартира алып коймокмун да. Ана бүгүн болсо мына ыйлатып күнүгө эмес. Ушул эле эмес. Мына 10 жыл болду ушу акча чачканына. Сатылбай калган нерде 15 гектар калып калган. Алма деп кыйнаган. Албайсыңар деп жанагы тагайдын атасын айтканбыз. Арыз жазып жүргөндөрдүн баарын айтканбыз. Мен бир тууган бажам бар. Ага да айткам, мынерде жер бар, 15 гектар жер алсаңарчы деп. Эч, айланайын, огородду карай албай атырык. 10 гектарды кантип аласыңар деген. Биз ошонун баардыгын белибизди бекем буып, ушуну жакшынакай кылып иштетейли деп мына ушул күнгө чейин иштетип атык. Жол болсо бизде возможность эле бар, жерден бөлөк эле жумуш кылсак болот, бирок жерге бет алгандан кийин жер менен иш кылып атык. Бир бетке кылып атык. Конокбаев Үзөңкул Өскөнкулович 5 гектар жер биз ошо эң аз сиз экенсиз. Алганбыз. Эмне үчүн дебейсизби? Биздин ошо жерде поля контур 13 гектардан ашык контур. Акчабыз жоктон ошо 5 гектарды гана алганбыз да. Ошо мал быдырыбыздын бардыгын берип төлөп отуруп атам сатып алган негизи. Атам өзү өтүп кеткен. Атам тылдын катышуучусу болгон, эмгектин ардагери болгон, көчөгө аты коюлган. Ошо жана жерди алганда кыян келе турган, азыркы убакытча эле кыян жүрө турган жер. Ошондой жерлерди калтырган ата эч элге албай. Ошо жерлерди алып атабыз. Азыркы күнгө чейин жамгыр жүрүп, кыян жүрсө эле биздин поляны каптайт. Берде келип аткан негизги маселе, менин фамилиям Доулбеков Азиенкул Сагналиевич. Убагында мен администрацияда иштеп туруп, ушул аукциондук комиссиясынын төрагасы болуп иштегем. Бул жерде сөз Молдабековдун айтылган жанагы курултайда сөзү ошол жерде биз жөнүндө да айтып кеткен да. Тагыра жана зам аким сиз. Мен зам аким болуп турам да. Ошол жерде айтып сүйлөп койбоду. Ал кийин өзү моюнуна алды. Доулбеков Азиенкул Сагналиевич мыйзамсыз жер алды, Кадыркуловдор жер алды деген маселе айтылып калат. Ошондо эле түндө задание берилет бияка СМ аркылуу. Түнү менен саат 12ге чейин бүт көтөрүлөт да карап чыгат. Доулбек Азиенкул Сагналиевичтин 0,47 гана сотук үлүш жери бар. Башка жер алынган жок. Кадыркуловдун үлүшү да жок экен. Мына инилери сүйлөп атат. 96-жылы президенттин указы чыгат. 98-жылы Совет министринен токтом чыгат. Жоо иштелип чыгат дагы СЗАР деген ачылат. Центр аграрный реформа деп туруп Минселкосунун алдында СЗАР ачылат да. Мына ошол жерде Кадыркулов жетектеп атат. СЗАР деген областта да түзүлөт, биздин райондо да түзүлөт. Независимый районго. Ошол жерде анан кийин маселе каралат дагы март айында аукцион өтө турган болот. Бул качып барып аукцион бөлөк жакта өткөн. Мен үчүн Бакаятада өткөн эмес, бул бир. Экинчиси, ошол жерде налогтун баягы көрсөтмөлөрү бар, жердин кыртышын эсептегенде налог 318 сом 1 гектарына. Булар 318ден ылдый алды деген маселе болуп атат. Жок, анын баары карандай калп. Дагы бир убага келет, түшүнөт, ал балдар келет алдыбыздан, кечирим сурайт деген ой менен жүрүп атат. Бил ошондой алдаталы койсо ошондой эле болот. Мыйзамды негизинде биринен түшүнбөй эле келип, ушундай бузукулук иштерди кылып атат да. Жанагы балдар кайсы?
мынакей балдагы Тагай деген бөлөк эмес жээн курултай болгон. Курултай болгон. Ушул жерден вопросубуз бар. Больница жол деп өзүм батамды берип жөнөтсөм барып алып туруп ошол жактан сүйлөп 45-50 жыл мамлекетте бир буйга оралбаган адам уккандан кийин шоковый состоянияда болдум. Жаман болот экенсиң. Эми эсен болар жөнүндө айтып кетейин. Мэлэнин баары мына жерге 2 штат ачылат да бир 2 жигит келет. Районго. Жана эсен менен балдары келет. Самат бирөө Уларбек деген болот. Уларбек деген экен, Саматын ушулага чейин көрө албай койдук. Жолугабыз 2 жолу барды. Рас эми жугуш менен жолуга албай калдык. Уларбекке 2-3 жолу жолугабыз. Берге келгенден жанагы балдар, жанагы чаңтып жүргөн балдар кайра барат буларга. Ой, ушундай жерлер бар эле, биз токтоп калыптыр, кагаз бериптир, кайра текшергиле деген алардан Кудай төш берет да. Эсен балдарга жана уккан балдарына. Ал барат дагы Тагайларды алып алат. Мерседесине кара Мерседесине отурат дагы бүт биздин жерлерди биздин үйлөргө чейин тартты. Мен эми Ыстандын жеринде илгери налог төлөнбөй атканда мен ошону алып койгом 100 миңге квитанциялар бар. Аны мен Эсенбагада көрсөттүм. Мыйзамдын негизинде колхоздун средствону эч ким азыр алганга акысы да жок. Ошол убакта УМРКнын кызматкерлери алгыла деселер, ала бериш керек, ана минте бериш керек, ана кустура бериш керек. Никакой. Бул деген указ президента. Эч убакта өкмөт ошо сатып туруп кайра өкмөт соттон өзү алат деген бул абсурд да. Мындай деген болбойт. Азыркы учурда сиздерди администрация сотко берип атат, туурабы? Биздерди доогер администрация. Туура айтып атасыз. Мына эми мен айтып берейин, эми Эсенбага келейин. Анан кийин мени чакырат. Мен барганда айтам. Уларбек жүрөт. Атын унутуп койдум, кысталага Ислам деген жигит кийин мага рахмат айтты. Мен жер маселе боюнча сизден көп нерселерди билип алдым дейт. Жаш балдар айтсаң барсаң келип туруп же кагаз берип чакырбайт. Ысыкта барасың. Бир жылда кыйнап койдук го бизде. Эң аягында биз Ташиевке чейин кайрыла турган болдук. Президентке чейин элдер болсо айтат. Мен айтып атам, дем кызматта жүргөндөн койчу, Арстан өлө кыйкырып көчөдө жүрүп да Доолбекова митинг кылып уюштуруп жүрбөстөн гана ичимде гана жүрүп туруп койгула деп атабыз. Алар текшерет. Бүгүн рахмат, сүйүнүп атам сен келгениң. Анан ошо менен мени сураганды айтам да тигилер. Ислам, айнанай. Ачыгын эле айтып берейин, сурады ошо жерде. Мына мени калпайттырбайт. Жунусов отурат, Кутуке үчөөбүз. Уларбек отурат. Азен Кулаке бир 4 гектарды алгыла, 5 гектар калган өкмөткө өткүзбөйсүңөр, саясатты көрүп атпайсыңар. Биздин тиги Ташиевдин контролунда, президенттин контролунда курултайда айтты деди. Мен айттым, Ислам, сен жаш жигит экенсиң. Берден берип эле койгонго мен мисалы жерим жок, туура көр. А бирок эмне негизинде берип коет? Контролундаса контролдо боло берсин. Бул жерди ала албайсыңар айналайын. Жөн эле койгулачы. 10 жыл, 12 жылдан бери чуркап жүрсүңөр. Десем кой биздин чоңдордогу бирдеке минткиле, тигинткиле деп атат. Мен көзүнө да коюп берем. Деп кыйнап атат, тиги бу дейт. Прокуратурага жиберет. Биринчи орунда прокуратура кайрыйт. Мына жана Уларбек жөнүндө айтып коеюн. Мына Уларбек ошо берге келгенде ошо жана мен айттым го кыдырып туруп. Бүт чаңытып элди ызылдатып алып келе турган ошо жигит да. Анын үстүнө мына военный прокуратура, генеральный прокуратура кат даярдап туруп мынакей соттун чечими. Эгерде соттун чечими тетирээк чыкса, жанагы бир калп эле жерде футбол деп жаш балдардын баарын чогултуп, мына ошол жерде биздин балдар баары айтып келип атат. Эрде 10 эмес ал 3-4 эле бала. Былтыр ушул убакта жаз керекте жерди алып алабыз деген бүт запись менде бар. Аны керексен көчүрүп берем. Милицияга суралгандар эмес. Суралып туруп качып жүрөт. Анан жанагы иним болот. Дүйшөнкул акенин баласы ким эле аты? Мишаны бир сурап койбойсуңарбы? Миша өзү кандай деп. 3-4 катын алып Бишкекке барып, мынаны бүт Эсенбалар таап койду материалын. Москвадан кантип качып келген. Ошо келди да кайра мына күчөк башталып атат да. Өткөндө бир акес айнанайын ынтымак керек эле. Бир чарадан эртең окат ичебиз. Койбойсуңарбы десек, туугандары ага атырылып келип, силер эмне жомокто айтып атасыңар, менен айтып атасыңар дейт. Өзүнүн жери жок.
Анан ошонун аялдары мына арсын жасып даярдап отур. Алимент төлөптүр. Эми аны мен тапкан жок. Мына бар ошондой факттар. Алимент төлөптүр. Ажырашканда койлорун бербептир. 12-15 кой. Алимент 200-300 сом, 300 сом болуп кеттир. Экинчи аялым Манас районунда экен, бир Мерседес талашып алып сотто Эсенболор басып аяк деп атат. А тетиги Москваныкы келе элек ал балдар. Анан ошондой бузукулар үшүнтө берсе бул болбойт да, элдин демесин кетирип атат. Азыр мен бүтүрүп коеюн, анан сөзүм аягына чыгып коеюн эми айналайын. Анан эми анан бер жактагыларды түшүнбөй эле, бул жерди алыш керек, жерди минтиш керек. Анда жерди ала турган болсо Бакаятада незаконный алган ошолордун аталары чуркап жүргөн балдарын мен жерин таап берем. Мен эми ушул районда иштеген экенмин, өзүм Темирлан көп жыл кызматта иштедим. Бул маселени токтотпосо биз дагы кайрылабыз. Анан муну акыйкат кылыңыз. Уят болуп калбаңыз, айнанай. Мындай да, эдесеңиз менин жумушум бейтараптуу. Ушуну мен айтайын дедим. Эдесеңиз менин жумушум бейтараптуу. Сотту күтөйлүк, сотту күтөйлүк. Анан урматтуу көрүүчүлөр, курултайда буга чейин билесиздер, 11 гектар жер эмес, 130 гектар жер жөнүндө сөз болуп атат деген кайрылуу болгон. Бул боюнча тиешелүү жактардын баардыгы тең текшерүүлөр болгон экен. Азыркы учурда бул сот процесси жүрүп жаткан учуру. Биз жогоруда биринчи тараптын сөздөрүн уктуңуздар. Андан кийин ошо 134 гектардын азыркы күндө ээлик кылып турган 9 адамдын азыр ар биринин ойлорун, пикирлерин жана дагы өздөрүнүн колуна документтерин көрдүңүздөр. Анан эми жыйынтыгында Бакаята районундагы жогоруда айткандай 134 гектардын жеринин тагдыры, анын жыйынтыгы кандай болуп жатат? Мынакей ушул эфирден толук маалымат алдыңыздар деп ойлойбуз. Эми сот чечими кандай чыгат, кандай болот? Мунун баардыгы мыйзам талаасында гана билиниши керек, жыйынтыгы чыгышы керек. Нурлан Турдиев бул жактын юристи, адвокаты болуп эсептелинет. Ал дагы өзүмдүн интервьюмду берем. Биз азыр таластабыз, ал Бишкек шаарында экен. Бул жакка келсең тийиштүү документтердин баардыгы менде бар деп ал дагы айтты. Нурлан мырза, айтсаңыз, 132 гектар, 134 гектар деп жатабыз. Анан ошол алынышында аукцион өзү туура эмес өткөн деп жатат. Биринчиден, аукцион туура эмес өткөндүгү гезит журналдарга да жарыяланган эмес делинүү да. Сиздерде бир кандай далил барбы? Ошол аукцион туура өткөн деп жатпайсыздар, сиздер тараптар? Ооба, Темирлан мырза, өзү аукцион өткөн, жарыя болгон. Аукциондун астында өзү гезит боюнча гезитке жарыя берилиш керек. Анан баягы тактайчаларга басылып чыгыш керек, ошол жарыя болуш керек да. Талас турмушунда жарыя берилген. Ал жерде ошол кантип аукцион өтөт, бүт порядогу полностью жазылган. Бакаята жана Талас району боюнча ушундай аукционго жерлер коюлат, сатылат деп. Көрсөк болобу? Ооба, бар. Мынакей телефонумда бар. Биринчи бетинде бул баягы вырезка кылып эметилген да. Өзү биз сотко бергенбиз, ушул гезитти полностью колуна карматканбыз. Жыйынтыгы дагы чыккан да. Ошол аукцион өттү, конкурс болуп өттү деп баягы Слово Кыргызстана деген баягы республикалык деңгээлдеги гезитке да чыккан жыйынтыгычы. 1998 жылы өтүп атат бул аукцион. Элдер жана 134 гектарды 9 киши бөлүп алып жатат. Андан кийин 1999 жылы жаңы келген аким ал кайра токотпойбу? Бул аукционго биринчи 30% төлөнгөн эмес. Төлөнбөгөндөн кийин ал артка кайтарылсын деп ошонун жыйынтыгы кандай болду эле? Ал эми ал ошол гезитке чыгарып атат. Ооба, мен көргөм ал гезитти дагы. Анткени ал жерде мисалы келишимдер эки тараптуу болуп түзүлөт да. Анан эгерде аким ошондой токтом чыгарса, ошол токтомдун негизинде чараларды көргөндө, ошондо баягы бир тарапты чакырып, мына сен ушул жерди төлөбөй калыптырсың, ушул жерди төлө же төлөбөсөң анда бул келишимден баш тарт деп мындай сунуш кылат да. Бирок кечигип төлөсө дагы бул уже аткарылды болуп эсептелип калат. Баягы биринчи пайызы төлөндү, биринчи төлөмү төлөндү болуп калат да. Анан бул жерде эми токтомдун негизинде келишимди жараксыздып табыш кыйын өзүчү. Анткени бул соттун карамагындагы мындай функция да, айткандачы, сот чечет булмучу ошол. 99 жылга деп алынып атат, колдон укугун. Бирок 2008-2007 ар кимге караганда экен, булар кызыл китеп чыгарып атат. Анан эми бул 99 жылга делип атса, анан кайра ал жеке менчикке өткөрүп кетип атса, анын багыты өзгөрүп
мыйзамдуулугу кандай болуп калат? То есть сиз убактылуудан жеке менчикке өтүп кетип атасыз да. Бул мыйзам чегинде берилген. Анткени Кыргыз Республикасынын жер кодексинин күчүнө киргизүү жөнүндө мыйзамдын 6-беренесинде ошону жазылганда 99-жылга чейин убактылуу алган үлүш жерлердин негизинде баягы акчалар төлөнгөн болсо, 3 жылдык акчасы төлөнгөн болсо, ошолор баягы кызыл китеп чыгат, менчик укугу таанылат деп ошондой мыйзам чыгып калган. Ошол мыйзамдын негизинде кызыл китеп алынып берилген. 134 гектар жерди 9 киши басып отурганы негизи кандай сиздин практикада болду беле буга чейин? Өзү бул жоба боюнча бир адам 1 гектардан 50 гектарга чейин утуп алганга акысы бар экен. Эми бул аукцион негизинде болгондо, эми мындай алып карасак, бул Кыргызстан боюнча жалпысынан 7000 гектардан ашык жерлер ошентип аукцион аркылуу сатылган. Ошол кезде. Ошол кезде атайын реформа жүргүзүлгөн. Баягы айыл чарба багытындагы жерлер жараксыз болуп калганда, ошолорду өздөштүрүп, ошолорду карап, мындай айтканда азык-түлүк программасын көтөрүш үчүн ошол жерлерде ошентип сатылган Кыргызстан боюнча. Эгерде ошол учурда алып сатылбаса, анда ошол учурда кымбатчылык болмок. Бул ошондой атайын мындай жер багытындагы атайын бир чоң реформа жүргүзүлгөн да. Анда эгерде бул 134 гектар туура эмес берилген болсо, анда бардык 7000 гектарды тең жокко чыгарыш керек. Эмнеге ошол Бакай ата, именно Бакай ата боюнча эле ошентип ушундай ызы чуу болуп атат, а башка жерлерде андай ызы чуу жок. Анткени ошол мындай көрө албастык болуп атат да. Мен жеке оюм болчу. Анткени бул Бакай атада ошол көрө албастык кылып ушинтип жазып атышат атайын. Жазып неме бул боюнча алгандан бери эле ошол 20 жыл болду жазып жүргөнүнө. Арызданып жүргөнүнө 20 жыл болду. Бирок баягы жерге муктаждар бар да, ал жактачы баары тең эле тең болсун, тең бололу делип атпайбы? Жерге муктаждар бар да, аны эске алып коюш керек да. Анда ошол өз учурунда мындай катышыш керек болчу. Эгерде мейли ошол адам катышпай калган болсо, анда ал адам өзү кайрылыш керек сотко. Мен ошол катышпай калдым, ушул аукцион туура эмес өттү. Сотко далилдерди келтириш керек. Бүгүнкү күндө биз бардык далилдерди чогултуп койдук, неме кылып койдук. Бир четинен жакшы ошол сот карап чек коюп койсо, окончательный мындай чек коюп койсо бизге жакшы. Ооба. Анткени жыл сайын эле жаза беришет, жыл сайын текшерүү боло берет. Анан кийин лучше сот чек коюп койгон жакшы да. Же мыйзамдуу, же мыйзамсыз деп. Ошол бизге жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, 134 гектардын жер ээлери тагыраагы 9 адамдын юристи, жактоочусу Нурлан мырза болуп эсептелинет. Азыркы күндө сот процесстеринин баардыгына ушул адам барып катышып жатат. Жогоруда өзүңүздөр уктуңуздар, жооптор кандай болду? Юридикалык жагынан алып караганда кандай далилдер бар, жана дагы биз коюп жаткан суроолордун жообу ушундай экен.